Assalamu alaikum, qarag'lar. Shunday so'ng bıçaqlar chiqdi bugun. Bishkek shahri Yunus Aliyev bilan Chopin ko'chalarining kesilishida. Вот такой нож сколько стоит, как пример? 7000, 7000 сом. Сталь какой-то, да, марки? Сталь 110 Х18, 110 нержавейка, ручная ковка, рог лося здесь и литье. Рог лося дейді. Латунного литьёсы. 7000 сом дейді. Қысқасы шындай көрдіңіз бе? А вот такой аппарат. Такой 2000. 2000 всего, да? 2000 сом екен. Мындай бычак бар екен, қарағыла. Сомын екен. Келіп алып кетсеңер болады. Сондай эле мындай күрөктөр бар. Малая саперная лопата МСЛ. Ар бирөөнүн өзүнүн тарыхы бар. Ошондой эле мындай сонун балталар, карагыла. Анан макилер. Советтер Союзунун убагында чыккан макилер. Сон. Такой сколько? 2000, да? Договоримся. Ага, 2000 сом деп. СССР көрдүңөрбү мына жерде? 2000 сом деп состояние жакшы экен. Анан курлар момундай карагыла, сон. Кыскасы келе бергиле. Бишкек шаары Chopin менен Yunus Aliyev көчөлөрүнүн кесилиши. Мыкты. Ошондой эле момундай нерселер да бар экен. Күрөктүн башына кийгизип койгонго. Ушундай минералдык таштар бар экен. Мисалы, могу 100 сомдон экен ар бири. Карагыла, момундай нерселер да бар экен. Бул да 100 сом экен басы. Кольца мужские дейт. Могу комплект 500 сомдон экен ар бири. Бул 300 сомдон экен. Ар бири минералдык таштарды өзгөчө. Басы. Аметист бар экен могу жерде. Анан карагалар эң чоңдор, алар да 500 сомдон экен. Ар бир минералдык таштын өзүнүн дарылык касиети бар дейт. Кыскасы келгиле, Бишкек шаары 7-апрель шейиттер мечитинин маңдайында тагыраагы Chopin менен Yunus Aliyev көчөлөрүнүн кесилишинде. Тетиглер 500 сом экен карагыла. Güzel duruyor. Kaplan gözü. Туристтер көп бүгүн. Казан сурагандар мынакей 50 литрлик Советтер Союзунун убагында чыккан казан дейт. Баасы 8, 8000 сом. Сүйлөшүү жолу бар дейт. Жанында эле ошондой эле момундай чугунный казан бар экен, кичинекей. Бул канча? 3000 сом чугунный кара казан экен. 8 литрлик. Бул эми кийинки чыккандар, анан момундай соковыжималка сурагандар бар болчу мында. Журавинка деген момундай сырткы коробкасы менен кошулган экен карагыла. Бул скороварка. Советский. Азыркы афганский казан деп чыгып атпайбы мынакей. Мурун ушундай болчу скороваркалар. Бул канча баасы? 2000 сом. Дагы сүйлөшүү жолу бар. Утятница, Утятница канча баасы? 600 сом. Кыскасы өрдөк союп бышырам дегендер мынакей. Телефон номер канча эле? Чистский бар. Азыр айт. 0500 20 19 77. Мындар карагылачы. Бул эксклюзивный товарлар. Мисалы пельмендин камырын кесет да, туурабы? Пельмендин камырын кесет, берге фарштар салган. Муну көрдүңөрбү? Олимпийский мишка экен. Вафельница, печеница. Булар канча могулар мисалы? Бул 2,5. Бул 2500 сом. Мындай мен биринчи жолу көрүшүм. А могуларчы мисалы вафельница? 700 сом дейт. Булар арзаныраак көрүнөт. Сыртында, по-моему, мурун рецепттери менен кетчү эле, ушундай сыяктуу немелер көрдүм эле. Бул жакта мына дагы момундай казандар бар экен мисалы. Кичинекей казан бар, охотниктерге. Мындан арыда момундай көмөч казандар бар. Карагыла. Бетинде кувшиндар бар, индийский. Номерин жазып коем азыр описанияга. Диски сурагандар. Баасы 7000 сом станочный экен. Могу жана өтүкчүлөрдүкү. Бул канча? 500 сом дейт могу өтүкчүлөрдүкү жана. Так, анан ошондой эле мына балталар бар экен. Мисалы, балтанын башы
варенье екен. Анан стальной, э? Бул канча турат? 1000 сом экен мага баралачы. Стальной экен да. Сонун вечный. Ошондой эле мына курулушка керектелүүчү товарлар бар экен. Толтура нерсе. Бишкек шаары Шопен менен Юнус Алиев көчөлөрүнүн кесилишинде же болбосо 7-апрель шейиттер мечитинин маңдайында болот. Келгиле базарга кош келгиле. Китептерге да токтоло кетели. История Кыргызстана дейт. Кыргызстандын тарыхы. История киргизского искусства дейт. История Киргизии дейт. Кыргызда илгерки китептер экен, э? Фрунзе дейт. Энциклопедия. Карагылачы. Карталардан бери бар экен ичинде. Баасы канча болду экен bunun? Куш экен. Жестокий век төлөгөн Касымбеков дейт. Сон китептер бар экен да бuyakta. Самат Масалиев дейт мынакей. Иши жөнүндө дагы китеп бар экен. О, такой что стоит? Сейчас позвоню, я спрошу. Не надо. Эми китептердин көбүн карагылачы. Могу жерде жомоктор экен, илгерки жомоктор. Народов СССР дейт. Сонун китептер бар. Эми окумуш китептер экен, карагыла. Джек Лондон. Сказка народов СССР дейт. Киргизский народные сказки дейт. Сонун экен. Китептер. Эми ар бирөөнүн баасына токтолбой эле коеюн албетте. Могу жерде жылаң мурунку илгерки китептер экен. Буратино дейт. Бишкек шаары Шопен менен Юнус Алиев көчөлөрүнүн кесилишинде 7-апрель шейиттер мечити маңдайында. Мынакей. Бул тарапта да карагылачы. Сон китептер. Эми булардын жаңысы мисалы дүкөндөрдө 2000 сом, 3000 сом болсо, мисалы да эми ошонун эле жарты баасын аласыңар. Мисалы өткөндө 1000 сомдук китепти бул жерден 300 сомго эле таап алып кеткем да. Китеп толтура бул жерде. Так, эжелер, айымдар, карындаштар, сиздер үчүн идиш аяктар. Карагыла. Бишкек шаары 7-апрель шейиттер мечити маңдайында Шопен менен Юнус Алиев көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан. Мынакей. Балким өзүңөргө керектүү идиштерди таап аласыңар. Эси жок экен сурайын десем. Моголор мисалы илгерки окшойт бүт эле. Да. Вот такой что стоит, эжишка? Сколько стоит? А вот вы видели медовые? Ага. Такой сколько стоит? Это 400. 400 сом. 400 сом дейт. Ушундай. Это последний вазочки, такого нету. Балыкты көрдүңөрбү? Сон иштер бар экен. Эжелер, айымдар түшүнөт го. Мынакей. Илгерки сааттар эмне кызыктырат момундай карагыла. Слава дейт, Слава Агат дейт. Бул жыгаштан мүйүстөн жасалган байтор. Кол сааттар бар экен могу жерде. Келип тандап аласыңар. Секундомер, олимпийский мишканы карагылгандай сон. Монда трубка бар экен 800 сом дейт. Кимге кызыктырса. Это янтарь же, да? А что стоит? 10 тысяч. 10 тысяч. Вот это все, да? Прошу, да. Ага. 300 грамм. 300 грамм 10 000 сом янтарь. Прошу. Ага. Дешевле. Торг будет, уступка будет обязательно. Келеберлер. Эдик деген байке келесиңер. Шопен Юнус Алиева 7-апрель шейиттер мечитинин маңдайында. Жигиттерге керектелүүчү товарлар. Рожковый ключтар, темир кайчы, рельскен дөшү катары колдонсо болот го дейм. Дөшү катары. Эт үтүктү карагылачы. Илгерки салмактуу канча бир оор болуш керек. Мынакей 5-6 кило чыгат го мунус. Кичинекей чөгүндөй казан экен. Момундай термос бар экен. По-моему 1500 беле, 1700 болса керек. Айтор ушундай идиш аяк, чайниктер бар экен тетекте мисалы.
Мындай мискей да бар экен, чоң. Ар бир баага токтолбойбуз. Бишкек шаары Шопен менен Юнусалиев көчөлөрүнүн кесилишинде суббота, воскресенье иштейт. Эдик деген майкеге келе бересиңер. Алдык таштар жана зер буюмдар. Янтар сурагандар могу 1500 сом дейт. Бунусучу эже? Бул 500 сом дейт. Зоппо, э? Дарылык касиети бар экен да ошондо. Мынакей. Колго дагы билериктер бар экен. А могу серебро, э, булар? Канчадан ушу билериктер эже? 3,5-4 миң сом. А бул советский кийинки эмес, э? Бул советский күмүштөр экен мурунку. Кыскасы ушундай келгиле. И бул жакта бүт күмүш экен, серебро. 925 бүт пробалар, советскийлер бар. Бишкек шаары Шопен Юнусалиев көчөсү. 7 апрель шейиттер мечити маңдайында. 0700 03 02 62 мына ушу номерге чалгыла. Набор открывашка көрдүңөр беле? Такой набор сколько стоит? 1000 сом. 1000 сом экен ушу набор открывашка. Сонун экен, советский, илгерки. А банки? Современный. Комплект 300 сом, да? Ага. Моңар 80 сомдон бирөө экен. Бул комплект 300 сом экен, болгону 300 сом. Ага. Мындай телефон да бар экен, карагыла. А это что? Это радио. Радио, да? Как называется это радио, не знаете? Там сзади написано. Ага. Made in USSR. Ага, и что стоит такой? 800. 800 сом. Он рабочий, да? Да. 800 сом. Мощный радио экен, карагыла. Сыртында чехольчиги менен. Антенну только воткнул. Антеннали керек экен. Бритва да бар экен, карагыла. А бритва сколько стоит? Бритва 400. 400 сом экен болгону бритва, электробритва. Даже Харьков. Харьков советский. А спички? Спички советские тоже. Тоже советский. 20 сом. По 20 сом. Бирөө 20 сом для коллекционеров. А вот кружки тоже? Кружки по 500 сом. По 500 сом. Советские кружки. 0,25, да? 0,250. Да. Ага. 250 миллилитров. А бритва вот это? Бритва 600 сом. 600 сом. 600 сом. Көрүңөрбү, ушундай баалар бар да бизде. Бишкек шаары Шопен Юнусалиева 7 апрель шейиттер мечитинин маңдайында. Келгиле. Могу болгон 300 сом экен, кимге керек болсо. Келип алып жетишип болду. Сонун товарлар бар экен. Төш белги кимге кызыктырат? Карагылачы, кандай сонун төш белгилер бар экен. Ордендер деп коебу. Айтор мынакей. Сонун товарлар. Кимге кызыктырса келиңиздер. Бишкек шаары Шопен Юнусалиев көчөсүнүн кесилишинде 7 апрель шейиттер мечити маңдайында. Подстаканниктер саат момун экен. Аниометр дейт. И мындан ары китептер келет экен, карагыла. Китептердин түрлөрү. Сонун товарлар бар экен. Тигинейде сонун товарлар экен, карагыла. Мындай сервис да бар экен. Бул кийинки чыккан сервистер го. Моңор керосиновый лампалар 500 сомдон чырактар. Бул деле 500, э? Тиги деле 500, бул деле 500. Чайник экен бул. Салмактуу чайник экен. Мына бул жерде дагы вафельцалар бар экен. Цена 5 рубль дейт. Булар канча дейт? Бирөө 500, бирөө 700 сом дейт. Жыгач кашыктар. Ама ступкачы байка? Ступка 1000 сом. 1000 сом экен ступка. Ступка 1000 сом. А бул самовар? Самоварды канча бересиз?
5,5, bir ciğeri çıtağı batı. Ha, 5500 сом bir жери чөтө агып атат дейт, өзүңөр жазып алат экенсиңер. Кыскасы ушундай. Келе бергиле. Бишкек шаары, Шопен Юнусалиев, 7-апрель Шейиттер мечитинин маңдайында. Так, момундай салонка бар экен. Перец, туз салганга берге соус куюп койсоң болот. Ригадан келиптир, рижский 300 сом дейт. Момундай балыктар бар экен, карагыла, сом. Момундай дагы салонкалар бар экен. Булар канча коростор? 150 сом, а? 150 сом. Ошондой эле момундай сааттар бар экен. Сонун товарлар бар, келсеңер. Бишкек шаары, Шопен Юнусалиев, 7-апрель Шейиттер мечитинин маңдайында. Белги ордендер карагылачы. За отвагу СССР дейт. За боевые заслуги. Ушундай сом товарлар бар. Могу жерде илгерки күмүш билериктер. O bileriktер канчадан эле байке? 6000ден 20000ге чейин. Илгерки күмүштөр да, таза күмүштөр да. Оор салмактуу. Кыскасы ушундай келсеңер биякта. Марат байке, Марат деген майке бар, киргенде эле. Ушул жерден ушул товарларды табасыңар. Мынакей момундай командирский саат бар экен, сделано в России. Бул канча байке? 4500 сом экен, командирский саат. Сонун экен. Сааттар да мына могу командирский. Сон саат экен, 4500 сом. Мына японский экен. Японский канча эле? Женский 3000 сом, анан бул да 3000 сом экен. Кыскасы ушундай. Анан төшпелгилер мынакей, ордендер. Анан билериктер 6000ден 20000ге чейин илгерки күмүштөр. Телефон номер берип коеюн байке. Берип эле коеюн. Кыскасы келсеңер, Шопен Юнусалиев, 7-апрель Шейиттер мечитинин маңдайында. Мына ушул командирский саат түш жерден табасыңар. Күмүш билерикке кызыккандар, төшпелги ордендер. Марат деген байке келди. Өткөндө номер берип койсом, түнү менен чалды дейт, ушу менен бергиси келип алыптыр жалкып. Кыскасы ушундай. Мынакей момундай дагы буларды төшпелги дейбиз, же орден төшпелги дейт да, төшпелгилер. Анан могулар күмүш экен. Ар бири канчадан болот байке күмүштөр? 4000ге. Баары 4000 болот да, ошондо же ар кандай салмагына жараша экен да. Бирок тоже илгерки күмүштөр да булар, илгерки күмүштөр. Мынакей Марат байке, ана могу тыйындар болсо илгерки күмүш экен, Караханицкий дейт. Булардын дагы тарыхы аябай чоң. Тарыхчылар билет болуш керек. Ошондой эле мына момундай мельхиор кашыктар бар. Келип соода кылгыла. Төшпелгилерди эле карагылачы. Кандай гана. Момундай сонун набор бар экен, мельхиор 4500 сом экен, мына 5 рюмкасы менен. Мына 4000 сом экен. Ошондой эле мельхиор кашыктар бар экен. Бул жерде бул набор канча эле? Мельхиор кашык 6000 сом. Момундай сонун саат бар экен. Гибридный десек болот. Биягында механика, бул жагы болсо кварцевый. Bunun baası 30.000 сом eкен. Андан ары карай кетсек, мындай маки бар экен. Кимге маки кызыктырса 1000 сом, 1000 сом маки. Бычактар 1500 сомдон. Ана могу мельхиор да, могулар кашыктар. Булар канча? 350 штугу 350 сомдон дейт. Мына экен. Булчу? Австрия дейби? Афганистан экен, бул канча? Бул жадан сыйлык медаль ашабыз 200 сом эле. 200 сом. Эки Советтер Союзунун убагында чыккан мыкты сонун металлы бекем болгон макелер. Мынакей. Байке баасын айтып койсоңуз. Баалары деген мына бул 2000 сом, 1500 сом, 2000 сом. Бул Белка 2000 сом. 2000 сом. Бул 2000 сом, 2500 сом, 2500 сом, 1000 сом, 1000 сом. Булар деген 800дөн. Олар 800 сомдон, О, не, рыбка беле бирдеме? Рыбка. Рыбка канча?
Бұл деген 2000 сом. 2000 сом, э? Ошондо мынау Кыны комплектте менен кыны менен кетет, кетет, э? Кыны менен кетет экен. Оригинальный кындар. Оригинальный кындар экен. Оке, ушундай товарлар керек болсо, пожалуйста. Номер кандай эле байке? 508 508 09 82 82. 09 82 82. Чала берели ушул номерге. Макелер, сайттер сайзында чыккан макелер бар дагы. Андан өткізіп қар, Майрамбек. Мощный дүрбү бар экен мына. Жақсы. Енді сені көз. Сен жатарда, мен жатарда. Эжелер, карындаштар, апалар, айымдар жалпысынан. Польша, Германия, фарфор, фаянс, хрусталь идиштерине акция жарыялайбыз. Көчмөндөр оюнуна карата келиңиздер, бааларын түшүрүп беребиз. Ассортимент абдан чоң. Мынакей. Ошондой эле статуэткалар бар. Богемский хрусталь бар, жана башка. Мынакей. Анан эң негизгиси менде мельхиор кашык көп сурашты эле. Мына мельхиор кашыктын түрү бар. Кичинекей чай кашыктан баштап чоң аш кашыкка чейин. Мынакей. Эжеге номер берип коесузбу? 704 60 94 92, 60 94 92. Мына ушу номерге чала бергиле. Мындай саат ким көрдү эле? Casio-нуку, Кореядан өндүрүлүп чыгарылган. Мурун мектеп окуучусунун ар биринин кыял болчу болуш керек. Анткени бул жерде калькулятор да бар болчу экен. Асты электроника, үстү кварцевый саат и бул жерде калькулятор. Бул канча эле байке баасы? 2000. 2000 сом дейт баасы. Вот так вот. Булар уже кийинки чыккан сааттар. И мындай электроника мурунку чыккан сааттардан бар экен. Выпускник 2005 дейт. Кыскасы ушундай. Капчыктар да бар экен, Булгариядан жазылган. Эгерки тканьдар бар экен бул жерде, скатерть, тасмалдар, ошондой эле кездемелер, жолуктар да бар экен, баалары ар кандай. Бүт баардыгы илгерки сайттер сайзында чыккан. Мындай товар уже кайталанып чыкпайт. Даана, накта, шерсттен жасалгандар бар экен. Анан ошондой эле мына бул жерде да кездемелердин түрү бар экен. Тоже бүт баардыгы илгерки экен, Советтер Союзунда чыккан. Ткандын түрлөрү абдан көп, ар бирөөнүн айта албайм. Кыскасы ушундай. Бүт баардыгы илгерки. Ошондой эле жолуктар да бар экен, мына могу жерде тукаба жолуктар бар экен. Келиңиздер, алып кетиңиздер. Шопен, Юнус Алиев, 7 апрель, Шейиттер мечитинин маңдайы. Карагыла ушундай сон пластиналар сатылат экен. Пластиналардын баасы 500 сомдон жогору тине кете олтура. Түрү менен ким кызыкса келсеңер болот. Ошондой эле видео кассеталар бар. Магнитофонго, MP3ге сом товарлар бар экен бuyakta. 300 сом. 80, 70, 90. Лаглачмо төшпелилер. Тюльпан. Мушсон төшпелилер бар экен. Это вы ехали, знаешь, когда? Конец где-то мая. конец мая. Да, потому что там же раньше, там на неделю. Сон товарлар бар экен бул жерде. Было на горах. Вот. У нас здесь, наверное, знаешь, сколько было тюльпанов? Саша, ну послушай, при чем тут мы? Я тебе говорю, вот слушай. И мы остановились. Фигуры были. Ошондой эле монеталар. Коллекционерлер бар. Она что, не знаешь? О нерсемне билесиңерби? Ну, она Вот же- эти она же- высоковольтные Комментарийге калтыргылачы. стоят. 7500 сом дейт могулар. Представляешь?
на каждом столбе аист. Сондар бар екен. Народ КГБ там, дейді. фотоаппараты зажужжали, камеры. Такой там. сколько стоит? Это Минсом. 1000 сом дейтін ол. Это уже кусочек Ферганской долины. Начало. Мындай сом керемет. Ушундай панолорду, картиналарды байкем өзү тартат экен. Мисалы байкем могу чоң баасы канча могу? Где-то 4000 сом. 4000 сом, а? Где-то, да? Могучу байке. Бол деген где-то 1,5. 1500 сом, а? Түрү абдан көп. Байке иш күндөрү сүрөт тартат, суббота, воскресенье ушу базарга келип сатат. Могучу байке канча? Бұл где-то 5000. 5000 сом дейт, а? Өрүк. Идет. Мына бул жакта дагы бар экен, карагылачы кандай сом. Байкеге буйрутма да берсеңер болот, өзүңөрдүн каалаган табитиңерге жараша тартат. Номер описанияда болот, сөз түрдө. Чала бергиле, жаза бергиле. Медициналык шаймандар, инструменттер карагылачы. Пинцет, эмне дейбиз да, кычкач, мындай скальпелдер бар экен. Тиш доктурдун мындай эмелери бар экен, айтор чукуй турган. Дагы атын билбейт экен. Кайчылар, зажимдар, тиш чула тургандар, иши бүт. Бул дагы Жаймыл базарда. Шопен Юнус Алиев көчөсүнүн кесилишинде 7 апрель Шейиттер мечити маңдайында. Кимдир бирөө мисалы ветеринар болуп, жаңыдан иштеп баштаса, балким кереги тийип калат. Булардын баарын стерилизация кылып, тазалап колдонсо болот чыгар. Кандай дейсиңер?